Саламатсыздарбы, урматтуу дыйкандар. Акыркы мезгилдерде көп суроолор келип атат. Ошо Унимакс деген эмне, Унимакстын курамында кандай заттар бар, бул эмнеден жасалган деген. Мына мен бүгүнкү күндө ушул бизде биогумус деген затты бүгүнкү күндө көп биздин дыйкандар жакшы жасап атышат. Мына ушул мына өзүңүздөр көрүп тургандай ушул биогумустан негизги бөлүгү иштей турган бөлүгү бул гумин кислоталары. Мына ошол гумин кислоталарын техникалык кайра иштетүү жолу менен мына момундай суюк Унимакс чыгарып алабыз. Бул негизи иштей турган бөлүгү болсо бул гумин кислоталары. Гумин кислоталары Унимакстын составында 24-25% жогору. Негизи гумин кислотасы деген эмне? Мына биз биогумус жасаган мезгилде ошо биогумустун составында эң негизги иштей турган бөлүгү ушул гумин кислоталар. Бүгүнкү күндө кандай колдонобуз десек, ушул эгерде биз 1 гектарга ушул биогумусту 5 тонна бере турган болуп калсак, биздин ушул биогумусту бөлүп алган ушул кыктын составынан биогумустун составынан бөлүп алган бөлүгүн болгону 40 литр кетет 1 гектарга. Ошол 40 литр баардыгына топуракка негизги жерсемтикич катары бергенде, андан сырткары 5 литрден 4 жолу арык бүт өсүмдүктөрдүн баарына тең 4 жолу жалбырагына чачканга жетиштүү да. Топуракка иштегени жана топурактын ошол асылдуулугун көтөрүп, топурактан микроорганизмдердин иштешин жакшырткан, андан сырткары өсүмдүктүн иммунитетин көтөрүп, микроорганизмдердин санын көбөйткөн, топурактагы токсиндердин баардыгын тең ошо гумин кислоталары жок кылып, топуракта азыкты баардыгы тең өсүмдүк ала ала турган шарттарга бөлүп келет. Мына ушул бүгүнкү күндө ушул биздин Унимакстын бул негизги курамы. Кошумча суроолоруңуздар болсо бериңиздер. Мен болсо Асаналиев Турусбек Үсөнбекович, Байдыкан фирмасынын башкы агрономумун.